карашында БШК Кыргызстан партиясынын адвокатына айланып бараткан сода. 24 августта саат 18:20 Борбордук шайлоо комиссиянын басма сөз кызматы 17 партия тизмесин тапшырганын жарыялаган. Алардын ичинде Кыргызстан партиясы да бар экени айтылган. Көп өтпөй социалдык тармактарга Кыргызстан партиясы документтерин мыйзамда белгиленген убакыттан кеч алып барганы тууралуу маалыматтар тарап талкууга түштү. Камерадан алынган видеодогу убакытка караганда Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү документтерди мыйзамда белгиленген сааттан кеч алып киришкен. Ошондой эле партиялардан келген документтерди каттаган журналда да Кыргызстан партиясы тапшырган убактысы кол менен оңдолуп саат 17:59 деп жазылганы көрсөтүлгөн. Эстете кетсек, БШК Жогорку кеңешке шайлоого бара турган партиялардан талапкерлердин тизмесин жана тийиштүү документтерди кабыл алууну эрежеге ылайык 24 августта саат 18:00 токтотушу керек болчу. Алгач мен бир жаран катары берсем бааны. Себеби жаран катары менин көз карашымда БШК Кыргызстан партиясынын адвокатына айланып бараткан сода. Себеби кечтен бери одону бузулган фактылар мыйзам бузуусу боюнча көрүнүп атпайбы? Анын бардыгын ошону факт катары кабыл албай, тескерисинче аны бурмалап, ар кандай шылтоо тапкан аракет кылып атат. Буну жаран катары эми бул ошол партияга БШК төрайым баш болуп туруп, кадимкидей эле адвокат болуп алгандай сезилип атат да магачы. Себеби ошол эле видеодон да тасмадан көрдүк, ошол эле тиги журналдын регистрациясынан андан тышкары болгон кагаздарды да талап кылды көрөлү. Эгерде мыйзам чегинде болгон болсо анда маселе жок да. Кептин баары ошо мыйзам бузуп болот. Анан эми ушундай аттанарда, анан дагы эң маанилүү фактор бул Кыргызстан бул жөнөкөй партия эмес да. Баягындай оппозициялык партия же болбосо кичинекей партия болгондо нар эле тепкилеп салышмак. Бирок ушунчалык БШКнын мүчөлөрүнүн төрайымы баш болуп, аппаратындагылар ушунчалык жан тартып атканы абдан өкүнүчтүү болуп атат да. Себеби биз баарыбыз күткөн 5 жылдан келген ушул шайлоо, бул шайлоо деген буюрса өзгөчө болуш керек болчу. Себеби ушунчалык элди көп кыйынчылыктан көргөндөн кийин мындай бир жаңы үмүт бар болчу. Эгерде бул кишилердин эле бир эмеси, функциясы ушу таза өткөрүп берсе эле, булар деле ушул чоң салым кошмок. Анан болбой эле карабайсыңар, ошол кайра эле ошол илгертип өздөрүнүн эмесине эки стандарттуулукту колдонуу, ушундай аракетти болуп атпайбы? Анан мунун баары сөзсүз түрдө мыйзам бузулуп. Бул жерде эч кандай актанып, бурмалогондо деле эч кандай нерсе жок. Себеби нормада так көрсөтүлгөн нерселер бар. Кечээни биз көргөн так фактылар бар. Буну канчалык бурмаласа деле, азыр кандай тартып атып деле чечим кабыл алган күндө деле бул тарыхта калат. Бул нерсе баары бир булардын абийинде, мойнунда кала турган нерсе да. Ошондуктан биз эми жарандар катары ар бирибизге шайлоо укугунун ээси болгондон кийин баарыбызга тиешелүү нерсе. Эгерде биз принципиалдуу туруп ушул мыйзамдуулукту, таза шайлоону талап кыла турган болсок, анда биз жеңишке жетишибиз керек. Кыргызстан партиясынын айланасындагы окуя. Мындан ары кандай иликтелиш керек? Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү орган, мамлекеттик орган чечим чыгарат атат. Бул көпчүлүк партиялар ишенбестикке чөккөн, алардын ичинде сиздерге кандай негизде иликтелип, жеңилдик кандай чыгарат? Коймаз баягы иштөө группасы бар да, өздөрүнүн ошо кабыл алуу иштөө группасы. Ошондун мүчөлөрү деле ошолорго айтып атышат, ушулар биринчи чечим чыгарып берсин, ошонун негизинде биз кырабыз депчи. Негизи ошону айтып өтпөдүм мен. Мыйзам, одону мыйзам бузуп бар. Бул жерден болсо кадимки мыйзамдын үстүнөн тебелөдү. Бул жерде фактылар бар. Мыйзамда так көрсөтүлгөн нерселер бар. Аксаты менен, анан ошого ыйгарым өкүлү келиш керек. Алардын баары аткарылбай тескерисинче. Сөздөрдөн факт түрүндө бардыгы бар. Анан эми кечеден бери эмне үчүн ушунчалык созулуп атат? Азыркы айтылып аткан сөздөр, кечинде айтылган сөздөр деле буларды 5 мүнөттөн кийин чыгып деле айтып коюла турган сөздөр болчу. Бирок ошону 7 саат, 1 күнгө созуп айтылып аткандан кийин демек өз арадагы абдан аракет кылып атышат деп ойлоп атам да менчи.
ошону жашырып бирок так айта алам, бул мыйзамсыз көрүнүш. Эгерде Боршайком кандайдыр манипуляцияларды кылып отуруп болсо дагы, ушунун тескериси мыйзам бузуушулукка бараткан болсо, бул факт тарыхта кала турган факт. Ушул эч кандай таза эмес шайлоого тарта кала турган факт. Кечиресиз, Боршайком азыр Кыргызстанды катталды деп каттап койсо, шайлоого аттандырса, силер тараптан кандай кадамдар? Биринчиден сөзсүз түрдө мыйзам чегинде бардык болгон ыкмалардын баарын колдонобуз. Тиешелүү мекемелерге бардыгына кайрылабыз, бардыгына айтабыз. Булардын бардыгын жөн калтырбаш керек. Бул бир эле биздин кызыкчылык эмес, бул жалпы шайлоочулардын бардыгынын өзүнүн тиешелүү укугуна эме болгон, тиешелүү болгондон кийин булар ошолордон да кызыкчыл. Биз деген эми коомдук ушул саясий иште элдин кызыкчылыгын коргойбуз деген негизги милдеттүүбүз буларды кылгангачы. Андан ары да кылабыз. Андан ары дагы көрөбүз го, алардын кылган чечимдерине жараша дагы өзүбүздүн мыйзамдык ыкмаларды колдонобуз. Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү кечээ түн жарымына чейин болгон окуяны Кыргызстан партиясына болгон басым деп баалашты. Таанаттанды да партиянын мүчөсү. Бул боюнча сиз кандай партияга басым болду? Эми биринчиден Кыргызстан бул басылып кала турган партия эмес, басып койсо элечи. Экинчиден бул жерден эч кандай Кыргызстан болобу же башка партия болобу ага тиешеси жок. Бул жерде келгендин баардыгы эле түздөн-түз ушул мыйзамдуулукту талап кылып аткан. Себеби биздин баарыбыздын келгенибиз себеби бул азыр чоң шайлоодо деген абдан чоң күрөш. Бул жерде деген бир эле кандидаттар эмес, бул жерден жалпы элдин үмүтүнүн болгон күрөш болот. Ошол жердеги башатындагы болуп аткан мындай одоно мыйзам бузуучулук бул болгон үмүттүн, болгон кылып аткан аракеттин баардыгын биз күмөн санап коюп атат. Бунун кептин баары ошодон келип атат. Ал эми Кыргызстан партиясы деп айтылып атат. Эми Кыргызстан партиясын мыкты эле түшүнүп атам. Алар деген эми азыр андан дагы сонун жомокторду ойлоп табышат да. Андан дагы боозурактарын ойлоп табышат. Себеби өздөрүнүн мыйзам бузгандыгын, эгерде мыйзам чегинде кылган болсо, булар ошолорду тастактап, ошолорду эле көрсөтмөк. Эч кандай бир жомокторду ойлоп таппайт. Азыркы кылып аткан ишин биз гана ошентип алай алабыз.